Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly жамаат. Бүгүн кырсыктардан жана кыйынчылыктардан сактоочу дуа жөнүндө сөз болот. Юнус алейхисаламдын окуясын кыскача айтып берейин. Башка пайгамбарлардай эле Юнус алейхисалам дагы өз уурусуна пайгамбар болуп, жана ал өз уурусуну ыйманга чакырды. Ыйманга келгендердин саны өтө аз эле. Уурулар чогулушуп, биз сенин сөзүңдөн тажадык. Күндө окшош сөздөрдү уга берүүдөн тажадык. Эгер биз сенин Кудайыңа ишенбейбиз. Эгерде айткандарың чын болсо, анда аны бизге далилде дейт. Ошол кезде Юнус алейхисалам өзүнө жүктөлгөн милдетти толук аткарбастан ал жактан кетип калат. Ошол кезде ал ууруга Аллах Тааламдын кыйынчылыктары келе баштайт. Ошол кезде пайгамбарыбызга кылган мамилелерине өкүнүп, динди кабыл алышып, ал бушайман болуп Аллахтан кечирим сурашат. Анан пайгамбарын издей башташат. Тилекке каршы пайгамбарды таппайт. Аллах Таала ал коомдун дуаларын кабыл кылып, ыйманга келтирет. Ошол кезде Юнус алейхисалам кемеге түшүп, ошол коомдун алыс кетүүнү каалайт. Деңиздин ортосуна жеткенде катуу бороон болуп, кеменин ичинен бир киши түшүш керек болот. Кеме сууга чөгүп кетпеш үчүн. Кемедеги кишилер чучугулак кармашып, чучугулак Юнус алейхисаламга чыгат. Ошол кезде кемедеги кишилер Юнус алейхисаламды деңизге ыргытышат. Деңизге ыргытканда пайгамбарды балык жутуп алат. Ошол кезде пайгамбар балыктын ичинде отуруп, «Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин» деген дуаны айтат. Аллах жалгыз, андан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Чындыгында мен өзүмө зулум кылгандарданмын дейт. Ошол кезде Аллах Таала анын кылган тоболорун кабыл кылып, балыктын ичинен аман соо чыгарат. Саад бин Малик разияллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтып жатканын уктум дейт. Силер Аллахтын кайсыл менен Аллахка кайрылууңарды айтайынбы дейт. Эгерде кайсыл менен кайрыла турган болсоңор, анда сөзсүз суралган нерсеңер берилет дейт. Кандай? Юнус алейхисалам Аллахка «Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин». Аллах, сен жалгыз Кудайсың, жана сенден башка сыйынууга татыктуу зат жок. Мен зулум кылуучуларданмын деп, өзүнө зулум кылуучуларданмын деп айтып кайрылган дейт. Ошол кезде бир киши пайгамбарыбызга кайрылып, «Эй Аллахтын элчиси, бул дуа Юнус алейхисаламга гана тиешелүүбү же бардык момундаргабы?» дейт. Ошол кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: «Сен Аллахтын биз Юнус алейхисаламды кыйынчылыктан куткардык жана башка да момундарды куткарабыз деген сөзүн укпадыңбы?» деп айтат. Ошол кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: кимде ким ушул дуаны «Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин» 40 жолу айта турган болсо, ооруп жаткан адам айта турган болсо, Аллах Таалам ал ошол оорудан ал инсан каза боло турган болсо, анда ал шейиттин сообун алат дейт. Эгерде ошол оорусунан айыга турган болсо, анда ал бүткүл күнөөлөрүнөн кечирилет дейт.